Ассаламу алейкум, урматтуу Багастыры Кыргызстан каналын көрүүчүлөрү. Кутман күн, айтыңыздар марек болсун. Баткендеги бактабыз, туугандар. Мына ушул бакты 4 жыл мурун 2018-жылы тигилген бак, айтып эле келатам, ошол бактабыз. Туугандар, кийинки этапта мына ушул жерди буюрса бак кылайын деген ниетим бар. 2 жылдан кийинби, 5 жылдан кийин буюрса бул жерди насип эткен күнү бак кыламын. Азыр көрсөткөн бакты иштеп аткан, мамлекеттин ишинде иштеп аткан моментте жасаган бак болчу. Андан бери азыр мамлекеттин ишинде иштебейм. Туугандар, келечекте айлыкчылык деген нерседен чыгышыбыз керек. Айлык деген нерседен чыгышыбыз керек. Мыктыбек Арстынбек муну тынбай айтып келатпайбы? Мына ушулду мен дагы сиздерге айткым келет. Келечекте сиздер дагы мамлекет үчүн, айлык үчүн иштебешиңиздер керек. Биз наоборот мамлекетке налог төлөшүбүз керек. Мамлекет бизди багыш керек деген ойдон алыс болушубуз керек. Туугандар, менин айтайын деген оюм, азыр көрсөтүп турган жерди көрүп атасыздар, мына какыраган таштуу жерге чыгып келатам. Азыркы көрсөткөн бак кудум ошол ушундай эле таш. Ушул жер кандай болсо ошондой. Кээде чукуган чукурду көчөт батпай, таштан жылып кеткен учурлар көп эле болду. Мына ушундай таштуу жерге жаратылган бак, тигилген бак ушул жерге. Кудай кааласа быйыл түшүм берүү алдында турат. Быйыл буюрса түшүмгө кое бердик, түшүм алабыз. Мына ушундай таштуу жерди бак кылса болот. Ал үчүн эмне керек? Ал үчүн сиздерге жөн гана каалоо керек. Сиздерде каалоо болсо бардыгы болот, туугандар. Биринчи каалоо болуш керек. Каалашыңыздар керек. Андан кийин бак болуш үчүн айтып эле келатам, эң биринчи коргон болуш керек. Биринчи коргондоп туруп, жакшылап, мал кирбей турган кылып. Андан кийин суу маселесин чечип алышыңыздар керек. Сууну кантип чечебиз? Азыр туугандар, сууну чечиштин маселеси оңой эле болуп калды. Базарга барсаңыздар, азыр моторлордун түрлөрү бар. Бийиктикке 100 метрден 200 метрге чейин тик айдай турган моторлор бар. Күчүнө жараша, албетте киловаттына жараша, суунун кубтуна жараша. Орто эсеп менен суунун тоннасы, туугандар, 50 тыйындан 2 сомго чейин гана чыгат. 2 сом 1 тонна суу. Демек, 1 тонна суу менен сиздер 1 жыл бою бир көчөттү баксаңыздар болот. Мына ушул жерде келечекте буюрса, Кудайым насип этсе бак кылабыз. Эми Кыргызстандын мындай адырлуу трактор жүрө албай турган, же жүрсө дагы сонун жер, баягы кармасаң майы чыга турган жерлер бар. Шунчалык сонун жерлер бар. Жөн гана элибизде каалоо жок. Эгер каалоо боло турган болсо, биз Кыргызстаныбызды гүлдөгөн аймакка айландырып койсок болот. Эми мына ушул жерлер, туугандар, мына шыбак жок. 1 гектар жерге бир уй эмес, бир эчки тойбой турган жерлерди биз бак кылышыбыз керек. Быйылкы жылы көрдүңүздөр, кыш болгон жок, такыр кар турган жок. Кар турбаган эсебинен быйыл чөп дагы жок. Чөп маселесин биз бак кылып, бактын арасын чөп кыла турган болсок, нымдуулук дагы болот, чөп дагы өсөт. Ал жерден 4 уй дагы тоет. Биздин экономикалык өсүшүбүз болмок да. Мына 30 жыл бою көз карайлап экономиканы көтөрөбүз эле деп атабыз, бирок эч кандай экономиканын көтөрүлүшү болгон жок. Мамлекетте иштесең, мисалы үчүн, мамлекетте эч качан жашоонга жетиштүү айлыкты төлөп бере албайт. Себеби казанында болбойт. Эч качан өнүгөм деген мамлекет эч качан сага жетиштүү айлык төлөп бербейт. Анткени ал запас кармайт, өнүгүш үчүн акчаны кармайт. Жетиштүү төлөп бере турган болсо, анда бардыгы иштебей койбойбузбу? Туугандар, мынакей көрүп турасыздар. Мына ушундай адырлуу жерлерди бак кылып таштаса болот. Жөн эле бак кылып койсо болот. Мына ошол эле аркы бети бак, берки бет какыраган тала. Туугандар, бак деген ушундай нерсе, бакты тиккенде биринчи 5 жылдыкта эчтеке үмүт кылбайсың бактан. Бакка бересиң, күнү, түнү, менетиң, вактың, акчаң бардыгы кетет.
А бирок бакты бакканда гана 5 жылдан кийинби, 10 жылдан кийинби бир берет. Ошол сенин кеткен расходуңдун баарын бир эле жолкуда жаап коет туугандар. Бир эле жолку түшүм менен жаап койсо болот. Мына ушундай бак кылууга Кудайым барыңыздарга насип этсин. Туугандар, бак кылыңыздар. Бул сиздерге кошумча дарамат болот. Бул сиздердин үй бүлөңүздөрдү бакканга жакшы нерсе болот. Айлыкчылыкты жаман деп айтпайм. Айлыкчылыкта мен өзүм да иштедим. 5000 айыл калат элем, ошол айлык менен бак кылган учурум болду. Ошол бакты ошол айлыктын эсебинен кылып алдым. Туугандар, сиздерде кандай мүмкүнчүлүк бар? Сиздерде канчалык мүмкүнчүлүк бар, туугандар? Кандай гана возможность бар? Элдин көпчүлүгү уктап атат. Азыр суу чыгарыштын оңой жолдору көп. Менин каналымда көрүп атасыздар кандай жерлерге суу чыгарган балдардыкын тартып жүрөм. Кандай жерлерге гана сонун бактарды кылып атат. Ошол жаш балдар кылып атат, ошонун көпчүлүгүнчө. Ойгонуш керек да, шап туруп каалоону ойготуп туруп, давай. Кылам дедимби, кылам деш керек. Болгон бир эле дух эле керек да. Эми элестетиңиздер, мына ушундай жерде бак болуп аткан нерсе сиздерде жөн эле болот. Мен бак кылгандан кийин мына астында Идрис акам кылды. Уже бак болуп калды. Андан кийин мына Султан досум кылды, мына суу коюп жүрөт арасында дары салып атат окшойт. Салам алейкум. Кандай досум? Мына Султан досум колуну көтөрүп атат. Султан досумдун багы дагы бак болуп калды. 3 жыл болду. Менен кийин кылган. Досум айтып тамашалап калат. Ал аркы дөңдө, мен берки дөңдө. Сен бак кылбасаң мен да кылбайт элем. Бардыгыбыз бу жерде азыр иш менен камсыз болуп калдык. Көрүп атасыздар, биздин жер аслындай Баткендин жери ушундай таштуу жер. Бүтүндөй турган, мына целый таш. Көрүп атасыздар. Бакты туугандар, бакканда багат. Барыңыздарга бак кылуу насип кылсын. Сиздер менен Бабастыр Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар.